Түстүү кийимчен ат минип оюн көргөзүп жаткан цирктин артисттери бүгүн Ак үйдүн алдына өз өнөрлөрүн көрсөтүү үчүн эмес, нааразычылыктарын айтуу үчүн келишкен. Алар бийликке цирктин жетекчилигине өздөрү тандаган Аида Акматованы дайындап берүү талабын коюшту. Акцияга циркте эмгектенген 40 жарандын ичинен 35и чыкканын кызматкерлер билдирди. Анткени жетекчиликке талапкерди жалпы жаамат колдоп, Акматова цирктин өнүгүшүнө себепкер болот деген үмүттөрү чоң. Бирок биз жакшы эле ой менен келдик. Биздин оюбуз ошол. Биздин эгер кыргыз цирки өнүксүн десе, ушул кандидатураны колдоп берсин Аида Акматова деп ошо сураныбыз ошол. Циркте эмгектенген жарандардын көйгөйү бир гана жетекчи тандоодо эмес. Буга чейин айтылып келгендей, алардын каражат жактан бир топ түйшүк жараткан маселелери бар. Айтымында оюн көрсөтүү үчүн керектүү буюмдарды артисттердин каражатына алып, чет мамлекетке чыгуу үчүн дагы өз чөнтөктөрүн жукартышат. Бул боюнча 3800 сом айлык алган 2 баланын атасы Данияр Омурбеков айтат. Бизге реквизит эч ким алып бербейт. Костюмду биз өзүбүз тигебиз. Темир тезегибизди өзүбүз колубуз менен жасайбыз. Барабыз, темир сатып алатканда айтабыз, бизге мамлекет жардам бербейт. Тиги зарплатабыз аз. Бизге темирди арзаныраак кылып берип койгончу, мен өзүм акчамды алып атам деп ошентип сурайбыз да, кадимкидей эле. Анан эми жакшырганда эмне? Митингдин жүрүшүндө Маданият жана маалымат министри Азамат Жамангулов циркте эмгектенген артисттер менен жолугушту. Кызматкерлердин талабын уккан соң Аида Акматованын дагы талапкерлиги карала турганын белгиледи. Учурда тандоо иши жүрүп, жетекчиликке 3 кызматкер талапкерлигин койгонун Жамангулов айтты. Принцип 1-2 күнүн ичинде эле чечилип турган маселе. Аны чечип туруп сиздер менен кеңешип кылабыз. Бул жерде сиздердин оюңуздар артта же көчөдө калып калат деген сөз эмес. Бул жерде баардыгы болду. Эми булду мынакей өзүңүздөрдүн өкүлчүлүгүңүздөр да келип айтып кеткен мага. Бул боюнча да кеңешкенбиз. Сиздерди мен өзүм барып сиздер менен сүйлөшөйүн дегем циркте. Бирок эми коллективный обращение келиптир. Бир эмес 2 жолу келди. Ар кайсы жактан каттар да келди. Ошонун баарын карап анан бир чечим чыгарабыз. 2004-жылдан бери циркти Курмангазы Исанаев жетектеп келген. Аны эмгек жамааты бир добушта кызматтан кетүүсүн талап кылып, 1 ай мурда Исанаев ордун бошотуп берген. Бирок азырынча министрлик жаңы жетекчи дайындай элек. Татына Субанова, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.